2020 жылы өтчү парламенттик шайлоого саясатчылар камына башташты. Бир нече депутаттар шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү демелгөө менен кошо бүткүл дүйнөдө активдүү колдонулуп келген электрондук шайлоо системасын киргизүүнү сунушташты. Бул система бир гана партияга эмес, ар бир каалаган талапкерге добуш берүүгө шарт түзүп берет. Мындай чаранын эң башкы максаты бийликке бай манаптарды гана эмес, чыныгы адис лидерлерди алып келүү. Эки шайлоодо болгондо ызы чуулар азаят да. Анан лидер партиялар каалаган кишини калтырып, же кайсы бир капчыктын акчасын алып алып, жылдырбай ошондой мүмкүнчүлүк берилет. Мен ойлоп атам, бул демократияга дал келет. Бул конституциянын талабына дал келет. Үчүнчүдөн, биз ошондой кадам менен эгер ишке ашса, биз келечекте өзүбүзгө саясий элитаны өстүрөбүз. Ошондо чыныгы элдин арасында орун тапкан, элдин көңүлүнө бурган саясатчылар саясатта болот. Ал эми жанагындай капчыктар, кокустан келген адамдар саясатка аралашпайт да. Электрондук шайлоо системасы коррупциялык механизмдерди алдын алууга жана аны дээрлик кыскартууга жардам берет. Мындан тышкары шайлоонун жыйынтыгын ылдамдатууга, бюллетендерди эсептөөдө кандайдыр бир каталарды жокко чыгарууга жардам берет. Ошондой эле шайлоо комиссиясынын эмгегин жеңилдетүүгө жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да шарт түзүүгө өбөлгө болот. Партияны номерин тандап, андан кийин тандагандан кийин ошого ажыр сурайт. Туура тандадыңызбы? Эгер макул десеңиз, анда жанагы тизмедеги кандидаттардын сүрөттөрү менен көрүп болсо, анан жаккан кандидатты ошону басып коесуз. Андан кийин кичинекей эле бюллетень QR код менен чыгат. Аякта сүрөт да болот, партиянын номери да болот, номери жана кандидаттын номери. Ошол бюллетень урнага түшөт да. Айрым адистер электрондук шайлоо системасынын артыкчылыктарына карабастан, партиялардын көпчүлүгү бул идеяны колдобойт деп билдиришет. С одной стороны, да. Бул система киргизилсе, байкоочу топтун жумушу жокко чыгарылат. Мындай жагдай учурдагы чыгарылышты эмки шайлоого даярданып жүргөн айрым депутаттарга ыңгайсыздык жаратат. Мындан тышкары алар азырынча өздөрүнүн пландарын ачыкка чыгарууга даяр эмес. Здесь возникает вторая, так сказать, проблема. Бул система колдоо көрүп ишке ашса, жаңы парламенттик шайлоо таза өтүүсүнө ишенич арткыдай. Бирок жаңы идеялар каражатты талап кылат. Адистердин айтымында мындай технологияны киргизүүдө олуттуу сумма короп. Бирок келечекте буга кеткен каражат кыйла акталат. Гүлжан Абдразак кызы, Нурмухамед Абдымажинов, Ош Перим жаңылыктары.